8% менен жөнөкөй адам насый ала албайт. Бул тууралуу бүгүн суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев комитеттин жыйынында билдирди. Анын айтымында жеңилдетилген насыялар буга чейин 12%ды түзгөн. Бирок Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, насыя 8%га төмөндөтүлгөн. Мурда 10-12% деп аткам, кийин сиздер айткандан кийин биз бул жерде аябай Азия өнүктүрүү банк менен сүйлөшүп, тиги бул айтып деп 8%га чүрдүк. Бул жерде Нурбек Карыевич, бул жердеги негизи бул жоопкерчилик. Аз бекербесең деле бул деле бирок 8% менен жөнөкөй адам ала албайт, бирок бул жерде жоопкерчилик. Анткени урматтуу коллегалар, биз азыр бул маселени сиз айтып атпайсыңарбы? Акча каражатта кайгып атат, карабай атабыз, көрбөй атабыз депчи. Ошон үчүн бул жерде жоопкерчиликти адамга бербесек, биз мындай системдүү, бир мындай крупный, мындай көлөмдүү, сапаттуу биз продукцияларды жарата албайт экенбиз. Ошон үчүн 8% бул азыркы учурда бул жакшы эле пайыз деген ойдобуз. Ал эми депутат Алишер Эрбаев айыл чарба министрлиги азыркы күндө сазга батканын белгиледи. Башкача айтканда элекөлүү министрликтин ишин сынга алып, Кытайдан, Казакстандан жана Өзбекстандан гранттык негизде келген 4000 тоннадан ашык үрөндүн кайда кеткенине кызыкты. Айыл чарба министрлигин айта бере турган болсок, бүтпөс жанагы жомок болду да. Айыл чарба багыты азыркы күндө министрлик саска баткан да. Андан сырткары муну Бакыт Эргеш жазып алыңыз, 4000 тоннадан ашык үрөн келген. Бул гуманитардык жардам катары Кытайдан, Өзбекстандан, Казакстандан азыркыга чейин анын тагдыры эч ким билбейт. Ошол 4000 тонна гуманитардык жардам үрөн кимге кетти? Кайсы дыйкан чарбаларга жетти? Эмнелерди болду ошонун натыйжасында? Бир жөнөкөй биз барып мына эл менен жолугушуп аттык, ошолорго силерге бекер могу үрөн берилдиби десек, айтат эч ким албаптыр. Ошол эле учурда Бакыт Төрөбаев айыл чарба тармагы боюнча өлкө аймагында 18.000 көйгөй бар экенин айтып, эл өкүлүнүн суроолоруна жооп берди. Урматтуу депутаттар, айыл чарба багытында өтө көйгөй маселелер өтө көп. Анын баардыгын мен билем, сезем. Бул жерде отурган тажрыйбалуу аксакалдар, анын баарын биз сыйлайбыз, урматтайбыз. Бул жерде эч кандай биз силердин сөзүн урукпайбыз депчи. 3 айдын ичинде ар бир айылда биздин карамагында турган кандай проблемалар бар деп тизмектеп чыктык. Жалпысынан 18.000 проблема бар экен. Ар бир айылда. 5-6 проблема бар. Ошол проблеманы чечиш керек. Бир проблеманы эртең чечем, экинчи проблеманы бүрсү күнү чечем деп бел байладык биз. Биз деле патриотпуз, биз деле эл үчүн, мамлекет үчүн күйүп атабыз биз деле. Тез арада. Бүгүнкү күндө мына первоначально кечээ Всемирный банктын форумда болгондо 157 миллиард сом азыркы керек деп атам мен. Биринчи багыт бул суу. Бизде азыр климаттык өзгөрүш багытында эртеңге азыркы көңүл бурбасак, биз эртең суусуз калып калабыз. Урматтуу коллегалар. Ал ортодо эл өкүлү Султанбай Айжигитов Бакыт Төрөбаевден 18.000 көйгөйдү чечкенче канча убакыт кетерин сурап, пландуу системага өтүүнү сунуштады. Антпесе айыл чарба тармагында эч кандай жылыш болбосун эскертти. Өзүңүз айттыңыз. 18.000 проблема бар дедиңиз, туурабы? Ошону кезеге коюп чечкениңиздерди таблица кыласыздар, мындай кыласыз. Канча вакыт кетет? Понимаете? До поросячьей Пасхи будете решать. Ошондуктан пландоо системасы өтмөйүнчө сиздер муну эч качан эме болбойсуздар. Пландоо система өтмөйүнчө сиз мына 26 миллиард сомду эмеге Аскар Сапарбековичке бөлүп бердик, биз берди өткөрүп. А жыйынтыгы кана жок. Пландоо системага өтпөсөңүз, сиздин деле жыйынтыгыңыз ушуну менен эле бүтөт. Ушундай эле болот. Эч кандай бир жылыш болбойт. Ошол акчалар кетет, андай мындай баш аягын таппай отуруп каласыздар. Өз кезегинде Төрөбаев 91-жылдардан бери айыл чарба багытындагы пландарды министрликтин ишин аркалай баштагандан бери карап чыкканын айтып, бирок каржы маселеси жаралгандан улам коюлган пландар аткарылбай келгенин билдирди. Мына 3 айдын ичинде айыл чарба багытындагы 91-жылдан баштап программа, концепция, план тигиндей мындай баарын карап чыктык. Ушул жылдары
жазылат, бирок финансы жагынан подкрепление болгон жок, реализациясы жок. Азыр Султанбай Абдурашидович айткандай, ошонун баардыгын биз азыр пландаштырып атабыз. Ал депутат Айжигитов министрликтин программалары өнүгүү эмес, акчаны өздөштүрүү программалары экенин айтып, андыктан $миллиард бөлүнсө да жетпесин кошумчалады. Себеби каржылоо токтотуулары менен бар жогу токтойт деген пикирде. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.